Жашоодо баарыбыз эле бактылуу болойлу, дүйнө ахиреттин ийгилигине жетели деп аракет кылып жүрөбүз. Аллахым ошо максатыбызга жеткирген болсун. Түбөлүктө Фирдаус бейишинде баардык жакындарыбыз менен биргеликте ушундай пайгамбарыбыз менен бирге жүз көрүшүп олтурганга мүмкүнчүлүк берсин. Кыяматта адамдар синтип жөлөнүп алып, кандай отургандай муттакиина алал араик деп жөлөнө турган жөлөндөлөргө жөлөнүп отуруп алып бири-бирибиз менен сүйлөшөт экенбиз да, сурашат экенбиз. Эмнени сурашат деген суроо пайда болот да. Бейиште эмнени сурайбыз? Бейиш да ал жактачы. Кандайсың, эмне болуп атат, жумушуң кандай деген суроо жок да. Себеби баары жакшы, ден соолук жакшы, мыкты деңгээлде. Жашоо бейиш. Анан эмнени сурашат? Дүйнөдө чогуу жашап жүрдүк, дүйнөбүздү билебиз, туурабы? Эмнени сурайбыз? Өлгөндөн кийинки жашоону бири-бирибизден сурашат экенбиз, туурабы? Сага өлүм кандай келди деп. Андан нары караңгы да, эмне болгону билбейбиз да. Өлүм кандай келди, кандай учурда өлдүң досум? Мага ушундай өлүм келди. Жакшы экен. Өткөндө деле бир агабыз 3 күн болуп калдыбы? Умрада жүрүп, ихрам ахвалында жан берди да, субханалла. Эң жакшы өлүмдөрдөн да. Аллах Тааладан жакшы өлүмдү сураш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, адамдын бактылуулугунан өмүрү узун болгон болсо, жана жакшы амал менен жүрө турган болсо. Адамдын бактысыздыгынан, бактысыз адам ошол өмүрү узун, бирок күнөө иш менен жүрсө. Канча күнөө кылса да. Дагы уламалар айтат, адамдын бактылуулугу болуп эсептелет, эгер ал өлгөндөн кийин күнөөсү дагы аны менен чогуу өлүп калса дейт да. Өзү көмүлгөндөн кийин күнөөсү дагы чогуу көмүлсө, бул бактылуу адам дейт. Кээ бир адамдар бар экен, жашоодо ушундай күнөөлөрдү кылып кеткен, жасап кеткен, дүйнөдөн өзү өтүп кетти, бирок күнөөсү дагы эле жүрөт да дүйнөдөчү. Ушундай жаман чөйрөгө себеп болду, жаман нерсени баштап кетти. Жаман адамдарды тарбиялап, аркасынан жаман муун таштап кетти. Анын күнөөсү дагы эле кабырда жатат, бирок дагы эле кабырга азабына азап күчөйүп, Кудайды дагы эле нааразы кыла турган амалдар, амал китебине дагы эле жазылып атат да. Кудайым кечесин азыркы учурда ушундай бир күнөөлөрдүн эшиги ачылып калган, кээде тооба кыла албай калабы деп ойлойсуң да. Сүрөттөрүнү жүктөп салган, жылаңач, башка нерсе, ушактар ушундай кеткен, жала жабуулар кеткен, дүйнө жүзүнө маалымат таркаган, кыяматка чейин жүрө берет. Кантип тооба кылат дейсиң да, кантип ошондон кайра тооба кылгандан кийин кантип тообасына толтура алат бул адам деп. Ошондон урматтуу туугандар, алхамдулилла, Аллах Таалага шүгүр айталы. Бейиште ушинтип олтуруп алып, бири-бирибизди сурашат экенбиз, сага кандай өлүм келди деп, каерде өлдүң деп. Кабырың кандай болду деп. Мункар накир келгенде кантип жооп бере алдың? Ман Роббук дегенде эмне дедиң? Таяк жедиңби же жакшынакай эле өтүп кеттиңби? Ал жакта азап көргөн жоксуңбу? Ал жактан чыккандан кийин махшарың кандай болду? Кыяматта кандай сени тосуп алышты? Амал китебиң кандай каяктан берилди? Таразада кандай болдуң? Ошо бейишке чейинки, өлгөндөн баштап бейишке чейинки жашоону ортодо достор бири-бири менен отуруп алып, туугандар ата бала отуруп алып сүйлөшөт экен да бейиштечи. Аллахым иншалла баардыгыбыз ошо бейишке суроо жоопсуз. Мусулман адамдын маселеси, максаты бейишке кирүү эмес. Биз дүйнөгө бейишке кирип калыш үчүн гана келген жокпуз. Биздин кыймыл аракетибиз, умтулуубуз бейишке эптеп жетип алуу үчүн эмес. Балким биздин максат, маселе сахабалар тирилгенде, кыяматта Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тирилгенде, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп барды. Барып туруп Мединага ишара кылып айтты, бул жер мынакей Аллах Таала менин көчүүмө буйрук берген, рухсат берген жер деди. Хижратым үчүн, көчүм үчүн тандап алган шаар. Ушул жерде мен өлөмүн, ушул жерде менин жаным чыгат. Ушул жерде менин кабырым болот, ушул жерге мен коюламын деди. Жана кыяматта дагы мен ушул жерден кайра тирилип чыгамын деген. Яны кыяматта пайгамбар алейхиссалату вассалам тирилген учурда, сахабалар тирилген учурда, биз кайсыл топ менен, кимдер менен чогуу тирилебиз ошол маселеде. Кыяматта Аллахнын алдында турганда биз кимдер менен чогуу турабыз? Кимдердин катарына кошулуп калабыз? Жана ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жана сахабалар бейиштин даражаларына көтөрүлүп туу чокусуна чыгып бара жатканда, сиз менен биз бейишке киргенде кайсыл даражада калып кетебиз ошол маселеде.
Мындайча айтканда, имандуу адам сөзсүз бейишке кирет бир күн эмес бир күн. Иманыбыз бар, алхамдулилла, туурабы? Баарыбыз имандуу адамдарбыз. Сөзсүз бейишке киребиз. Бирок маселе бейишке кирип гана алуу эмес, балким сахабалар менен бирге болуп бейишке кирсек төрүнө кирүү да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, Алладан сурасаңар бейиштин Фирдаусту сурагыла деген. Эң үстүн сурагыла, эң төрүсүн сурагыла. Ошока жеткире турган амалдар менен бири-бириңер менен жарышкыла, бейиштин төрүнө аракет кылгыла деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам буйруганда. А бизди Кудай кечирсин, бүгүнкү күндө биздики тетрис болуп атат. Дүйнөгө келгенде биздики дүйнө Фирдаус болуш керек да. Жөнөкөй машинага биз ыраазы эмеспиз. Жөнөкөй кийимге ыраазы эмеспиз. Жөнөкөй тамак ашка ыраазы эмеспиз. Жөнөкөй үйгө, үй шартына ыраазы эмеспиз. Дүйнөдө эң жакшысы болсун, колдон келишинче аракет кылмай. А бирок акыретке келгенде бола берет да. 5 мал окутам бола берет. Ошо мурдагы 20 жыл мурунку жаттаган 10 сүрөм менен жүрөм, бола берет, ушунча мага жетет. Бир аз зикир кылып коем, мага бола берет. Көп зикир кылып алсам мен бейиште көтөрүлүп кетем, кандай болот? Эптеп бейишке кирип алсак болду дегендей эле мамиле болуп атат да биздикичи. Эптеп кирип алайын. Кайрымдуулук деле чектелген. Ибадаттар деле чектелген. Чектелүү кылып коебуз да, болду, ошо мага жетет. Бир ай 3 күн чыгып койсом дагы башка нерсе кылып койсом, болду, мага ушул жетет дегендейчи. Жок, урматтуу туугандарым, сиз менен биз дүйнөгө келдик. Эмне үчүн? Ушундай жашоо тартипти куралы, ушундай өмүрүбүздү сарптайлы, ал биздин өмүрүбүз бейиштин төрүнө чыгара турган болсун. Фирдаус бейишине эң үстүнө алып бара турган болсун. Ошон үчүн урматтуу туугандарым, Аллах Таала сиз менен бизге жан берген. Ошон үчүн Аллах Таала бизге дене берген. Ошон үчүн Кудай Таалам сиз менен бизге жумуш берип атат, жашоо берип атат. Эмне үчүн? Акыретини куруп калсын. Акыретин куруп калсын деп. Адам баласы дүйнөдө жан менен дененин 5 жерде байланышы бар. 5 жерде биздин жаныбыз менен денебиз бир болуп эсептелет. Рух деп коебуз го. Ошо менен дене 5 дүйнөдө, 5 ааламда экөөнүн биригүүсү, жолугуусу болот. Биринчи качан? Биринчи энебиздин курсагында. Эненин курсагында болгон учурда биринчи жаныбыз менен денебиз биригет, экөө жолугат. Жандын жаралышы жактан караганда бардыгыбыз теңбиз, бир заманада жаралганбыз. Баарыбыз жаныбыз бир учурда жаралган. Биздин жаратылышыбыздын башталышы бар, бирок түбөлүккө жаралганбыз, биздин акырыбыз жок. Түбөлүккө, кээде ушул ойду ойлогондо уйку качып кетет да кадимки. Түбөлүккө жашайсыз. Түбөлүк. Түбөлүктүү же рахат, же түбөлүктүү азап, кордук. Акыры жок, түгөнбөй турган жашоого сиз менен биз жаралганбыз. Өлүм деген бул жок болуп кетүүнүн аты эмес, балким бул бир дүйнөдөн кийинки дүйнөгө эле көчкөндүн эле аты. Адам баласы, биздин жаныбыз бир жаралган, түбөлүккө жаралган, жок болбойт, өлбөйт, жан өлбөйт. Жанга өлүм келбейт. Көчүп жүрө берет, ааламдан ааламга. Бирок түбөлүккө жашайбыз, түбөлүккө кеткенбиз. Алымдар түбөлүктүүлүк дегенди ушундай түшүндүрөт. Мисалы, бир кап буудайдын ичинде канча даана болот? Бирок эсептесеңиз чарчайсыз. Бир капты эсептеп отурсаңыз, бирок эсептесе болот. Бир канча миң бар. Эми элестетиңиз, 7 катар асманды буудайга толтурса канча даана буудай болот? Уламалар айтат, канча изилдөө болуп жаткан болсо бүгүнкү күндө астрономия илиминде, анын бардыгы биринчи катар асмандын изилдөөсү болуп атат, экинчи катмарга чыга элек. Себеби чектелинген экинчи катар асманга чыга албайбыз. Биринчи катардын ичиндеги нерсе изилдөөлөр болуп атат да. 280 миллиард галактикалар бар деген бар го, азыркы деңгел. Бунун баары биринчи катардын ичинде жүрөбүз деген сөз да. Пайгамбар алейхиссалам хадистин мазмунда айтат, биринчи катар асман, экинчи катар асмандын алдында чөлдөгү ташталынган шакек сымал болуп калат дейт. Экинчи катар асман, үчүнчү катар асмандын алдында салыштырмалуу чөлдөгү шакек сымал. Ушинтип туруп 6-чы катар, 6-дан кийин Сидратул Мунтаха, ошодон пайгамбар алейхиссаламдын Мераж көтөрүлгөн, ошонун бир тарабында бейиш, бир тарабында тозок, анын үстү Аллах Тааланын аршы болуп эсептелет 7-чи катар асманда. Yani ушунча чоң мейкиндик бар да, биз билгенден, бизге кабар айтылгандан. Ушулардын
баарын buğdayga толтурса, элестетсеңиз, ошону 100 жылда bir kuş uçup келет, 100 жыл өтөт, тынч. 100 жыл өткөндөн кийин bir kuş uçup келет да, bir dana buğdayды алып туруп кайра учуп кетип калат. Дагы 100 жыл өтөт. Дагы bir kuş uçup келет да, bir dana buğdayды алат, кайра учуп кетип калат. Ушул процесс, ушул кыймыл аракет эгерде улана турган болсо, миллиарддаган кылымдар өтөт экен, бирок bir күн эмес, bir күн жер шарында bir дагы дана buğday калбай турган кез келет да. Эчтеке таппай каласыз. Жерде bir дагы buğday калбайт, түгөнөт ошонун баары. Бирок урматтуу туугандарым, сиз менен бизге берилген жашоонун чеги жок. Түбөлүктүү жашайбыз. Түбөлүккө жашайбыз. Түбөлүктүү жашоого даярданыш үчүн кыска өмүрдө жашап атабыз. Ошондуктан бул сиз менен биздин азыркы олтурган учурубуз, бизге берилген өмүр, бизге берилген байлык. Эмне үчүн мисалы мүрзөлөргө адам баласы дүйнөдөн кайткандан кийин мүрзөлөргө курулуштарды курса болбойт. Кымбат баап буюмдарды ал жака сарптаса болбойт. Себеби мусулман адамдын байлыгы аны үчүн берилген эмес, андай деңгээл эмес, жөн эле абага коюп кое турганчы. Исрап кыла турган байлык эмес биздин байлыгыбыз. Өтө баалуу нерсе, bir сомуңуз өтө чоң нерсе. Жада калса сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, о Айша, bir курманын жарымынча бөлүгүнчөлүк нерсени садака кылып, кайрымдуулук кылып болсо дагы өзүңдү тозок отунан сактап калгын дейт. Ошончо нерсең болсо дагы өтө кымбат баалуу деген сөз да. Жашообуз, өмүрүбүз, байлыгыбыз, жөндөмүбүз, сөзүбүз, көзүбүз, көз карашыбыз, кыймыл аракетибиз биздики өтө баалуу жашоодобуз. Эмне үчүн? Бул дүйнөнүн баалуулугу дүйнөнүн ичиндеги байлыктардын себебинен эмес. Же адамдардын себебинен эмес. Бул дүйнөнүн баалуулугу кыска убактыбызга 70 жылдык Пайгамбар саллаллаху алейхи менин үммөтүмдүн өмүрлөрү жашоосу 60-70 жылдын арасында болот, азы гана андан өтөт деген. Азы гана 70 жылдан ары өтө тургандар болот. Болбосо 60-70 жылдын ортосунда өтөт менин үммөтүмдүн өмүрү деген. Кыска убакыттын 70 жылдын ичинде түбөлүктүү жашообуз куралып атат да, туугандар. Эгер утуп калсаңыз, өтө ийгиликтүү, өтө арзан соода. Эгер жоготсоңуз, өтө өкүнүчтүү да. Өтө чоң жоготуу. Түбөлүккө болгон кыйроо, түбөлүккө болгон өкүнүч. Түбөлүктүүлүккө бизди жараткан. Эмне үчүн? Бактылуу болуубуз үчүн. Дүйнөгө келгенден баштап пайда издеп жүрөбүз. Келип эле каякта сүт бар экен деп сүзүп, ошону издеп, акыл эсибиз тааныганга жараша, дүйнө көз карашыбызга жараша пайданын аркасынан чуркап келатабыз. Не максатта? Бактылуу болоюн. Окудук эмне үчүн? Бактылуу болоюн. Үйлөндүк эмне үчүн? Бактылуулукка жетейин. Үйлөндүрүп атабыз, бала чакалуу болуп атабыз, жумуш иштеп атабыз. Эмне үчүн? Бактылуу болоюн, бактылуулукка жетейин. Бактылуу деп эмнени айтат? Бактсыздык деп эмнени айтат өзү? Анын себептери эмне? Эмне нерсени биз бактылуулук деп айтабыз? Кайсы нерсени биз бактысыздык деп айтабыз? Кээ бирлер ооруп калса өзүнүн бактысыз сезет. Майып болуп калса мен майыпмын, мен бактысызмын деп. Кээ бирлер сүйгөнүнө жетпей калса бактысызмын деп жүрөт. Кээ бирлер чуркап жүрүп сарптаган акчасыны элден жей албастан мансап ордуна жете албаса бактысызмын деп жүрөт. Ар ким ар кандай өзүнүн бактсыздыгына ченеп жүрөт. Ошондой эле бактын дагы ар кандай адамдар ойлоп атат. Туурабы? Мен бактылуулукка жеттим деп ар кандай нерсеге баг коюп атабыз, бактылуулук деп. Бактылуулук эмне, бактысыздык эмне? Алымдар айтат, бактысыздык деп адам баласыны 6 тарабынан, жөн эле 6 тарабы эмес, балким 7 тарабынан адамды өлтүрүп кое турган себептер курчап турат, өлүм себептери. Дүйнөдө эгерде ошонун бир аз эле кыпындай, тамчыдай эгерде ошол азап, ошол кыйынчылыкты сезе турган болсоңуз, денеде жан тура албай кыйынчылыктан жан чыгып кетиш керек эле, адам өлүп калыш керек эле. Өлүмдүн себептери 6 тараптан курчап турат. Оң, сол, алды, арт, өйдө, ылдыйда. Балким 6 эле тарап эмес, 7-чи тараптан да кошулуп калган, ички дүйнөдөн да, ичинен да. Аллах Тааланын кудурети экен, тозоктун ичинде заккум деген дара өсөт да. Тозок оттун ичинде дара өсөт. Лау анна катрatan min az-zaqqum qutrat fi dar ad-dunya la afsadat ala ahli ad-dunya ma'aishahum fa kayfa biman yakunu ta'amuhum. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде дейт, ошол
тозоктогу заккум дарагынын бир тамчысы, шилекейлер болот го, ширелери дарактын. Ошол бир тамчысы эгер дүйнөдө тамчылап кете турган болсо, анда дүйнө жашоочулардын жашоо ресурсун баарын бузуп коймок дейт. Бир тамчысы тамчыласа, коронавирус жөн эле каникулга чыгып калмак амалында. Дем калбайт эле. Өсүмдүк өсө турган жөндөм калбайт эле жерде. Ушунчалык бузук, ушундай бир вирус экен, заккум дарагынын бир тамчысы. Тозокто өсө турган, башы шайтандын башындай болгон дарак. Ошону жейт адам, жейт, ята жаррауху, умтулуп туруп жейт дейт. Өттө ачка адам келгенде жагымдуу тамак коюлса, кандай озго саласыз умтулуп, ошондой деңгээлде күйө берип, адам кыйнала берип, кургап калган учурда ошону жутат. Бирок ичиңизге киргизип алгандан кийин анын даамы, анын сасыктыгы, анын азап бере турган, кыйнай турган бир анын составы, курамы, тикенеги же ал жака кирбейт, же бул же жута албайт, же чыгара албайт. Тикенектүү болот, сайылып калат. Адам аябай суусайт. Суусап, Кудай Таалама жалынып, жалбарып, суу сурай берип, анан Аллах Таала анан кийин аларга булут алып келет, капкараңгы булут келет. Алар ойлошуп, охо, суу келди экен деп, бардыгы карап, бийикти карап туруп, үмүт кылышса, ал жерден суу эмес эле кайнап ушундай суулар коюлат. Ошакта азапталган адамдардын ириңинен канынан агып чыгып куралган болот. Аны алдыга алып келгенде, жакындатканда, ээктин үстү жагы артка, ылдый жагы бул жака эрип кетет, териси эрип кетет ал жакындаган учурдачы. Ошону ичет. Ичек жуактын бардыгын алып чыгып кетет. Яни адам баласынын 7 тарабынан өлтүрө турган, өлүмгө себеп боло турган нерселер кучап турат да. Адам өлөйүн дейт. Унутулуп жок болуп кетейин дейт. Топурак болуп кетсем экен дейт, бирок боло албайт. Экинчи азап биринчи азапка окшобойт. Кайра күчөйө берет. Кайра күчөйүп кете берет. Кайра күчөйүп кете берет. Жана бул миллиард кылым эмес, балким түбөлүккө уланат, бир тамчы суу жок, бир секунд эс алуу жок, бир азапка окшолуп калып, бир аз тынчып, бир көнүгүп калуу жок. Азаптын үстүгө азап, азаптын үстүгө азап, мына ушунун атына бактысыздык деп айтылат. Бул бактысыздыкты Аллах Таала дүйнөгө койгон эмес, акыретке койгон, өлгөндөн кийинки жашоого койгон. Тозокко койгон. Bir adam Бишкекте отуруп, маселе көтөрүлүп кетип, местный деген маселе көтөрүп, силер жерге талдыксыңар, местный эмессиңер, биз местныйбиз, жергиликтүүбүз деген маселе көтөрүлүп кетсе, айтып атат, билесиңби дейт, бардыгыбыз бул жакта биз жергиликтүү эмеспиз дейт. Мусафирбыз. А ким местный болот, ким каерде жергиликтүү болобуз? Ва фарикун фил жаннат ва фарикун фис саир. Кээ бир топ бейиште болот, кээ бир топ алолонгон оттун ичинде болот, азапта болот, мына ошакта местный болобуз дейт. Ошакта жергиликтүү болобуз, барып туруп токтой турган чегибиз ошол жак. Яны бактысыздык деген урматтуу туугандарым, бул бактысыздык деп ошол дүйнөдө эмне бар? Дүйнөдө бир аз сыноо бар. Бир аз тарбият бар. Бир аз Кудай Таалам өзүнө кайтарыш үчүн берген кыйынчылыктар бар. Тарбиялаш үчүн берген абалдар, кыйынчылыктар бар. Дүйнөдө бактысыздык жок да. Ошондой эле дүйнөдө бактылуулук дагы жок. Аллах Таала дүйнөдө бактылуулукту дагы жараткан эмес. Бактылуулуктун аты эмне? Мисалы тозок бейиштиктер туурасында Аллах Таала айтканда, ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун деп айтат да. Бейишке кирген адамдардын үстүнөн эч кандай коркунуч дагы жок. Жана бейишке кирген адамдар эч качан кайгырышпайт да. Аллах, эч бир кайгы жок, эч кандай коркунуч жок жашоо. Эмне үчүн өзгөчө эки нерсени айтты? Коркунучтун жоктугу, кайгынын жоктугу. Себеби ушул нерсе карама каршы жашоо тозокто бар дейт. Ал качан болот? Кандай коркунуч, кандай кайгы? Бейиш тозоктун эшиги казан сымал экен. Тандырдын оозу сымал. Кандай экен акыйкат Аллага белгилүү. Ал жакта качанда ыймандуулар бар учурда, ыймандуулар деле күнөөсүнүн кесепетинен кээде тозокко түшүп калат. Бирок өзүнүн жазасыны, күнөөсүнүн даражасына жараса жазасын алгандан кийин тозоктон чыгып бейишке кирет Алланын мээрими менен. Ошентип ыймандуулар тозоктон бейишке кирип турат да.
ошол учурда эшиги ачык. Качанда тозокто бир дагы ыймандуу калбаганда, жаллаң ал жакта капырлар, жаллаң Кудайга ишенбегендер, эки жүздүүлөр, мушриктер, ушулар гана калган учурда, ыймандуунун баары тозоктон тазаланган учурда, анан келип туруп, анан ошол баягы тозоктун эшиги жабылып баштайт экен. Тозоктун эшиги жабылып баштайт экен. Мына ошол учурду түбөлүккө болгон кайгы деп айтылат дейт. Мына ошол учурду коркунуч деп айтылат дейт да. Бейиштиктерге коркунуч жок, алардын үстүнөн кайгырышпайт дагы дегендин мааниси ушул мамиле аларда жок деген сөз дейт. Түбөлүккө калды, болду, бүттү, жабылды. Мурда бир аз үмүт бар эле, ыймандуулар чыгып кетип атканда. Эми бүттү, жабылды, калдың, эч ким сени укпайт. Убактың бүттү, жашоо берилген, байлык берилген, ден соолук берилген. Учурда кылган эмессиң. Эми болду, эми жабылып баратат да, эми болду, карачы. Ошонун атыны бактсыздык деп айтат. Бактылуулук эмне? Бактылуулук деген Аллаху акбар. 6 тарабыңыздан, 7 тарабыңыздан ушундай бир рахаттар сизди жыргалчылык курчап турат. Ошол жыргалчылыктын бир азын эле бул дүйнөдө көрсөңүз өлүп калат элеңиз да. Рахат алгандыктан, жыргагандыктан жаныңыз чыгып кетет эле денеденчи. Ошондой жыргалчылыктар курчап турат. Ал жыргалчылыктын экинчиси биринчисине окшойт да. Күчөйүп кете берет, күчөйүп кете берет. Жыргалдын үстүгө жыргал. Алман-алтыр бир тиштесеңиз такыр башкача дам да. Дүйнөдө бир эле тилиңиз андамын сезип атат. Ал жакта бир тиштесеңиз чачыңыздан тартып туруп бутуңуздун тырмагына чейин бардыгы ошону даамды сезет да. 100% рахат аласыз. Экинчи тиштесеңиз дагы башкача даам. Үчүнчү тиштесеңиз дагы башкача даам. Аллаху акбар. Рахаттын үстүгө рахат да. Инна асхабал джаннати л-йаума фи шугулин факихун. Албетте бейиш ээлери кыяматта, ал күндө, яни бейиште. Фи шугулин факихун, өздөрү алектенип аткан нерседе көңүл ачышат дейт да. Өздөрү алек болуп аткан нерседе көңүлдөрүн ачып жыргашат дейт, бейиштиктерди айтып атат. Буну тафсирчилердин кээ бир айтат, мунун мааниси хурул айндар менен болгон мамиледе кыздыкты алып кайра рахат алып атат деген сөз дейт да. Кайра рахат алып атат деген сөз дейт. Алектенип аткан нерседе көңүлүн ачып жатат депчи. Yani ушундай bir rahat экинчи рахатка окшобойт. Рахаттын үстүгө рахат кошулуп кете берет. Рахаттын үстүгө рахат кошулуп кете берет. Канча уланат? Түбөлүккө уланат. Чеги жок. Мына ушунун атыны бактылуулук деп айтат. Кыпындай кайгы жок. Кыпындай баш оору жок. Келишпестик жок. Ооруп калмай деген нерсе жок. Түбөлүккө жашсыз, түбөлүккө кененчилик, түбөлүккө бийлик, түбөлүккө падышасыз. Ошонун атыны бактылуулук деп айтат. Аны Кудай Таала бейишке койгон, жаннатка койгон дүйнөдө эмес. Дүйнөдө бир аз жыргоо бар, эс алуу бар, бирок дүйнөдө бактылуу болуп калуу деген нерсе жок. Балким ошонун берекети бар, бакытсыздыктын кесепети бар. Дүйнөдө бир аз алардын шамалы бар, мындайча айтканда, акыйкаты жок. Биринчи жашоо кайсыл экен? Дене менен жандын байланышкан биринчи жашоо бул эненин курсагында бул. Эненин курсагында биринчи денебиз менен жаныбыз биригип атат. Анан экинчи жашоо бул дүйнөдө, дүйнөгө келгенден кийин. Үчүнчү жашоо дүйнөдө уктап аткан учурубузда, түш ааламында. Мин важх деп коет, бир тараптан денеден жан үзүлгөн, бир тараптан дене менен байланып турат. Толук денеден чыгып кеткен эмес, толук денеде турат эмес. Төртүнчү жашоо өлгөндөн кийин кыяматка чейинки боло турган заманадагы ааламда. Аламул барзах деп коет, кабыр жашоосу деп коебуз, барзах ааламы деп коебуз. Өлгөндөн кийинки жашоо, төртүнчү жашоо, ал жакта да дене менен жаныбыз бир. Анан бешинчи жашоо кыяматка чыкканда дагы денебиз менен жаныбыз бир болот экен. Бирок айырмасы бар. Кандай айырмасы бар? Эненин курсагындагы жашоодо, урматтуу туугандар, эненин курсагында ал жердеги жашоону өттүк. Эмне үчүн? Ал жакта дене мүчөнүн курала турган жашоосу болчу. Дене мүчө куралыш керек эле, куралды алхамдулилlah. Бул дүйнөгө келдик. Эненин курсагында дене мүчө куралат, дүйнөнүн курсагында жакшы сыпаттар куралат, жаман сыпаттардан арылыш керекпиз. Текебирчиликтен арылып калыш керекпиз.
Көрө албастыктан арылып калыш керекпиз. Сараңдыктан салам айтыш керекпиз. Берешен, кичипейилдүү, мээримдүү, кечиримдүү, мээнеткеч, жакшы сыпаттарга сиз менен биз жетишиш керекпиз. Бул аалам ошон үчүн берилген. Адам баласы энени курсагындагы дене мүчө куралыш керек. Бирок эгер кура албай калган болсо, бир адамдын көзү майып болуп калса, буту кыска болуп калса, анын зыянын качан тартат? Бул дүйнөгө келгенден кийин тартат да. Бул дүйнөгө келгенде түшүнөт. Ошондой эле бул дүйнөдө сиз менен биз жакшы сыпатка жетип калыш керекпиз. Бунун зыянын качан тартабыз? Эгерде жаман сыпат менен өтүп кетсек, өлгөндөн кийин анан түшүнүп баштайбыз. Анан биле сараңдыктын эмне деген зыяны бар экен. Текеберликтин эмне деген зыяны бар экен. Ал жакта түшүнүп баштайбыз жаман сыпаттардын зыянын. Эненин курсагындагы толукталган дене мүчөнүн пайдасына ал жакта эмес, бул дүйнөгө өткөндө түшүнөт. Ошондой эле бул дүйнөдөгү жакшы сыпаттын пайдасын аркы дүйнөгө өткөндөн кийин түшүнөбүз да. Өлгөндөн кийин түшүнүп баштайбыз. Кандай эле бул дүйнөгө келип алганда толукталбаган дене мүчөнү, эненин курсагындагы кемчиликти толуктай албайбыз, өлгөндөн кийин дагы бул дүйнөдөгү кетирген кемчиликти эми толуктай албай калабыз. Бүгүн сиз менен бизге ошонун мүмкүнчүлүгү бар. Айырма эмнеде? Айырма адам баласы бул дүйнөдө жашап атканыбызда дене негиз болот. Негизги роль ойнойт. Жаныбыз экинчи орунда, ээрчийт. Денени ээрчип мамиле кылат. Рахат тартсаңыз, жыргасаңыз денеңиз жыргайт. Кыйналсаңыз денеңиз кыйналат. Барып отуруп туруп жанга бир аз гана таасир этет. Дүйнөдө дене негиз. Жан экинчи орунда, второстепенный жүрөт, ээрчип жүрөт. Өтө эле кыйынчылыкта жүрүп калган адам, эч бир маанайы ачылбаган адам барып анан ички дүйнөсү ооруп баштабаса, ички дүйнөнүн кыйналышы дүйнөдө өтө кыйын. Ички дүйнө экинчи орунда турат. Ал эми сиз менен биз дүйнөдөн өткөндөн кийин барзах ааламы деп атпайлыбы? Өлгөндөн кийинки аалам, өзүнчө башка аалам. Кээ бирлер айтат, силер айтып атасыңар, өлгөндөн кийин кабыр кеңейет, иманды такыбадан болсо, ушунчалык кеңейет, көздүн көрүүсү каяка чейин жетсе ошончо кеңейет. Бейиштен малаулы аладан төшөктөр төшөлөт. Бейиштен бир окошко, бир ал жактан терезечи ачылып коюлат. Ошонун жыпар жыты менен жыргап жатат. Кана көрсөтчү ошону кабырда ачып. Көрсөтчү кана айткан сөзүңдү. Деп кээ бирлер айтат акылга таянганда. Ушундай кабыр кысат эгер күнөөкөр боло турган болсо. Менин үстүмдөгү басып жүргөндөрдүн эң жек көргөн адамым сен элең. Бүгүн сени мага тапшырышты, бүгүн мамилемди көрөсүң деп туруп ушундай кысат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам көрсөтүп берекелүү колдору менен манжалар бири-бирине кирип кеткендей, кабыргалары бири-бирине кирип кетет. Анан ага 90-99 бир жыландар жөнөтүлөт. Эгерде ал жыландар бул дүйнөгө уусуну үйлөп койгондо эле, анда эчтеке өспөй калат эле, ошондой деңгээлдеги жыландар келип аны чагып баштайт, анын жогондугу төөнүн мойнундай болот депчи. Кана көрсөтчү дейт да. Кабырды көрсөтчү деп. Анда тууганым, биз айтып атабыз, аалам башка аалам боюнча сөз кылып атабыз. Анда сен мага айт, түш ааламында бир адам уктады, уктап туруп ойгонду, экинчи адам алдында эле уктады, ал дагы ойгонду. Бирөөсү жыргап, жылмайып, ушундай бир маанайы 5 болуп ойгонду. Эмне болду десең айтты, түшүмдү жыргап алып, жакузиде 4 улуттагы кыздар менен жыргап мороженое жеп жатыптырмын деп да. Экинчиси кыжалат, көздөр алаңдап, тердеп, оолугуп, ойгонуп калып, не болду десең, ушундай качып кетип аттым, аркамдан бир нерсе кууп келатты, жер жарылып кетти, ал жактан түшүп кетсем, крокодилдин оозуна кирип кеттим дагы бирдеке болду, кыйналганын айтып берип атат да. Ал эки болгонду айта турган болсок, мен сага ишенбейм. Кана көрсөтчү десек, бул акылмандуулукпу? Бул акылга сыя турган, акылдын эрежесине дал келе турган нерсеби? Ал башка аалам боюнча сөз кылып атса, сен башка ааламга салыштырып туруп, кана көрсөтчү мага деп атасың да. Ошондой эле урматтуу туугандарым, өлгөндөн кийин, жан денеден чыккандан кийинки аалам болуп эсептелет ал кыяматка чейинки. Аны бул дүйнөдөгү көз караш менен, бул дүйнөдө туруп, ал дүйнөнү көрө алуу мүмкүн эмес. Аны көрсөтчү деп талап кылуу бул өзү акылдын эрежесине каршы нерсе. Мисалы, эки нерсени салыштырганда бири-бирине окшош, бири-бирине бир канча нерседе дал келген нерсени бири-бирине салыштырып сүйлөнөт.
Адамга карап айтпайсың да, нормально жүк көтөрбөйсүңбү сен? Көрбөй атасың эшек канча көтөрүп атат? Сен эшектей жоксуңбу деп айтпайсың да. Себеби эшек башка, адам башка. Адамды адамга салыштырып сүйлө. Ден соолукту болсо ден соолуктууга салыштырып сүйлө. Оорулуу болсо оорулууну оорулууга салыштыр. Эки нерсени салыштырганда ортодо бир канча нерседе экөөнүн дал келүүсү шартталат. Ошондой эле кабырдын жашоосуну талап кылуу бул акылдын өз эрежесине дал келбейт. Кыяс мал фарих деп коет. Эки салыштыруу чоң айырмачылык менен болуп атат. Ал туурасында акыл өзү айтат, эмне деп чындыгы кабар айтуучу эмне деп айткан болсо ошону уккула да, ишенгиле, ошого ынангыла, ошону талап кыла. Себеби ал зат ошону көрүп келген. Пайгамбарыбыз алейхиссалату ошол жашоону көргөн. Алла Таала көрсөткөн, ошол кабарды берген. Эмне болот, кандай кылсаң, кандай жашоо сени ал жакта күтүп алат, ошонун баарын кабарын айтып берген. Каяктан келдик, эмне үчүн келдик, каяка баратабыз. Ал башка аалам болуп эсептелет. Өлгөндөн кийинки жашоодо ал жакта негиз жан болот, дене ээрчүүчү болот. Дене аны ээрчит, жанды ээрчит. Негизги мамиле жанга болот. А дүйнөдө дене негиз. Анан 5-чи аламга чыгабыз. Ал кайсыл алам? Акырет аламы. Акыретке чыгабыз. Ал жакта акыйкый чыныгы жашоо деп айтылат. Эмне үчүн? Себеби дене дагы, жан дагы биринчи орунга чыгат да. Экөө тең негиз болуп калат. Bir кыйынчылык тийген болсо, бүткүл дене мүчөңүз ошону сезип турат. Бир эле ошо жериңиз эмес. Дене дагы, жан дагы негиз болуп калат. Экөө тең негиздикти ойлойт ал жерде. Bir рахат жетсе, мисалы тилиңиз эле бир даамдаса, ошол даам денеңиздин бардыгы тил катары да. 100% рахат аласыз. Же 100% азапталасыз. Bir жетке келген нерсе, тырмакка кийилген нерсе бүткүл денеге сайылгандай болот. Ал жакты чыныгы жашоо деп айтылат. Чыныгы жашоо, чыныгы сезим, чыныгы жашоо, чыныгы мамиле ошол жакта болот. А дүйнөнү Алла субханаху ва таала сыноо үчүн берген, жалган кылып берген. Дүйнө эмне экен? Сыноо экен. Биздин байлыгыбыз же кембагалчылыгыбыз сыноо экен бул. Биз кайгырбаш керек экенбиз. Биздин өмүрүбүздүн өтүп атканы сыноо экен. Биздин жашап аткандыгыбыз сыноо экен. Бала чака сыноо экен. Достор сыноо экен. Кошуналар сыноо экен. Бул дүйнө сыноо экен туугандар. Ошондой эле жалган экен. Демек бир нерсеге жетпей калсак өкүнүчтүн кажети жок экен. Эки адам ушундай кабар келип калды да, дамла келип айтты, дамла, не болду десем, бир экөө бар эле го, не болуптур? Баягы чымындын чиркей барбы? Чиркейдин канатыны бөлүшө албай экөө урушуп атат десе, кандай кабыл кыласыздар? Экөө урушуп кетиптир. Эмнеге урушуп кетти десе, чиркейдин канатыны бөлүшө албай урушуп кетти экөө деп. Сеники, меники деп урушуп атат экөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау анна дүйнө эгерде дейт, ушул дүйнө жана анын ичиндеги бардык байлыгы менен Кудай Тааламдын алдында бир чиркейдин канатынчалык баркы болгондо, анда андан бир тамчы суудагы, бир урттам суудагы капырга бербейт эле аны. Кудайга ишенбеген, күнөө болуп жүргөн адамга аны бербейт эле. Яны дүйнөнүн кесепетинен канча уруш жаңжалдар, канча келишпестиктер, туганды кечип кеткен. Мурасыны бөлүштүрө албастан, сен кир, сен чык. Эмне үчүн? Себеби дүйнөнү чоң нерсе кылып алдык. Биз жалган деп тилде айтып атабыз. А жашоодо чындыктай эле мамиле кылып атабыз. Ушул жерде түбөлүктүү калып кала тургандай эле мамиле кылып атабыз. Ошол бактылуулук экендей эле умтулуп мамиле кылып атабыз. Уккан сөзүбүз тилде калып атат, сүйлөгөнүбүз тилде калып, укканыбыз кулакта калып, бирок жашоого келгенде биз башкача кыймылдап атабыз. Бул дүйнө сыноо жашоо. Бул дүйнө жалган жашоо, чындык эмес. Анын аркасынан түшүп алып, ошону гана максат кылып жашап калуу эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге насаат айтып аткан: "Куну мин абнаил ахира ва ла такуну мин абнаид дунья." Силер акыреттин балдарынан болгула. Дүйнөнүн балдарынан болбогула. Акыретти кура турган ар бир кыймыл аракетиңерде акыретиңерди ойлой турган адамдардан болгула. Макул, кээде сен аброюң төбөлөнүп калышы мүмкүн. Кээде сен кечиргенге туура келип калат, бир кадам артка таштаганга туура келип калат. Бирок сен акыретиңди кура турган адамдардан болгула. Дүйнөнүн балдарынан болуп, дүйнөнү эле негиз кылып, ошонун негизинде эле дүйнөнү карап эле баа берип кыймыл аракетиңерге кете бербегиле дейт. Акыреттин адамдан болгула дейт. Эмне үчүн? Караңыздар, эмне үчүн сиз менен биз бул дүйнөнү жалган дейбиз, сыноо дейбиз?
Bir kitaptan okugan elem 4 kıska söylem menen uşul nerseni жооп берип койгон da. Emne üçün düýne жалган, emnege çyndyk desek bolboýt. Emne üçün düýne sınoo, emnege sınoo emes dep aytsak bolboýt. Antkeni de Allah Taala 4 çyndyk nerseni, 4 жалган нерсенин аркасына жашырып койгон. Şunadasızbı? 4 çyndyk nerseni ne kılıptır? Жалган нерсенин аркасына жашырып койгон. Birinci emne, birinci Halikti, mahluktun arkasında жашырып койгон. Жаратуучуну жаралгандын аркасында күч кудурети билинип турат, өзүнü жашырып койгон. Мисалы бирөө ушул жерде кукольный театр ойнотуп атат да. Курчактарды ойнотуп атат. Аны караган адам ушул курчактар кыймылдап атат, бирок чын-чында аны башка бирөө кыймылдатып атат. Ошол сыяктуу эле дүйнөдө бардык нерсе жаралган. Бардык нерсе Аллах Тааланын көзөмөлүндө кыймылдап турат. Hiç bir nersenin içinde öz aldınca kudret yok. Öz aldınca fayda ziyan bere albayt. Öz aldınca bir tasirge emes. Dünya yüzündeki bardık nerseni jaratkan, başkargan, tasir vergisi durgan bol japadan жалгыз Allah Taala. Allah'ın kudreti bardık nersede iştep atat. Allah'ın buyruğu menen, Allah'ın ilimi menen, Allah'ın çeçimi menen dünya yüzü bardığı kıymılga gelip atat. Dünyaya gelgen dağı, ketken dağı Allah'ın hükmü menen. Bardык нерсени Allah башкарып турат. Бирок карасаңыз бир да кал нерсе көрүнбөйт. Сырткы көз карашта жок. Өздөн өзү эле болуп аткандай. Алып келип туруп эле эгинди жерге салып койсоңуз, бая кылып сууга берип койсоңуз, өздөн өзү эле өсүп келип аткандай, жер өстүрүп аткандай болуп атат. Бирок чын-чынында жаратуучусу Allah. Allah'нын казынасынан келип атат. Yani birinci dүйнө жалган эмне үчүн? Себеби махлуктар турат, Халик жашырынып турат. Жалган. Жалган, чындык эмес. Кукланын кыймылдаганы, курчактын кыймылдаганы чындык эмес. Алда бирөө кыймылдатып атат. Дүйнө жүзүндөгү нерселер чындык эмес. Анын аркасында бир зат турат. Бүткүл аламды башкарып турган бирөө турат. Демек жалган экен. Өзүбүз деле жалган экенбиз. Өзүбүз деле чындык эмес экенбиз. Эгерде бирөө үйлөнө турган болсо, 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, 9 жыл өттү балалуу боло албады. Кимге кайрылат? Кайсы өндүрүш организациясына кайрылат? Allah'a kayırlat. Allah'dan doğulat. Ya Allah bizge perzent ver, perzent ver. Allah Taala maşallah perzenti tartuladı. 9 ay boyu dağı dua. Ya Allah sak salamatta jеңил көтөрсүн, жеңил boşonup alsın, dene müçөsü tolup bolsun. Dünyöge keldi perzent maşallah. Kelgende ne bolat em? Meniki degen başta. Tura menin balam. Bu menin balam tibe. Menin balam özüm bilgендей kılam. Kaçan seniki ele? Kayaktan seniki olup kaldı? 9 yıl burun seniki mesele o. Eçteki kıl albadın ele o. Kayaktan geldi anın gözleri. Anın dene müçösü kayaktan kuraldı. Kim verdi anı? Allah verdi. Allah joktan jarattı. Oşonday urmatı tuğandar, biz dağı, men dağı özümdük emesmin, men dağı atenemdik emesmin. Allah meni jaratkan. Dünya yüzündeki nerseni Allah jaratkan joktan. Çınıgı zat Allah turat. Бирок махлуктан өзүнүн кудуретин жашырып койгондо. Ошон үчүн жалган, о көрүнүштүн баардык нерсеси жалган. Ошон үчүн жалган дүйнө деп айтабыз, биринчи. Сыноо деп айтабыз. Эмнеге сыноо? Эми кимге таянабыз? Ким кылып жатат деп түшүнөбүз. Ким пайда берет, ким зыян берет деп түшүнөбүз. Бактылуулукту каяктан издеп калабыз? Маселенин чечилүүсүнү кимден деп билебиз? Кимдин каалоосун аткарып жашайбыз? Акчонун, шарттын, кыйынчылыктын, жыргалчылыктын абалынын талабына жарашабы, же Кудай Тааламдын көрсөткөн көрсөтмөсүнө, ислам динине жарашабы? Кантип жашайбыз? Сыноо. Жалган сыноо. Экинчи, чындыкты жалгандын аркасына жашырып койгон нерсе, Аллах Таала дененин аркасына жанды жашырып койгон. Дене бул чындык эмес, дене бул жалган. Кандай эле үстүңүздөгү кийимиңизди базардан сатып алдыңыз, убактылуу кийесиз, эскирет, жок болот, ыргытасыз, ошондой эле дене убактылуу сизге берилген нерсе бул чындык эмес. Денеңиздин күчтүүлүгү, ден соолуктуулугу, сулуулугу бул негиз эмес, эртең эле жок болот мунун баары. Бирок чыныгы, чындык эмне? Анын ичинде турган жан, ушул сизсиз. Дене сиз эмес. Могу турган 1 метр 70 сантиметр адам сиз эмессиз. 90 килограмм турган адам сиз эмессиз. Siz kimsiz? Ошонун ичинде жүргөн жан, ошол сизсиз.
Hakikat bul can hakikat. Ayalыңыздын сырткы көрүнүшү ал hakikat эмес. Ата-энеңиздин сырткы көрүнүшү ал чындык эмес. Чындык анын ичиндеги жүргөн жан чындык, рух чындык. Чындыкты жалгандын аркасынан Аллах Таала жашырып койгон. Жалган эмнеге жалган? Жалган. Сыноо эмне үчүн сыноо? Кимисине эми биз карап жашайбыз? Дененин эле мээнетин кыла беребизби? Денени азыктандырып, дене ач калса аны тойдуруп, дене ооруп калса аны айыктырып, дене кирдесе аны тазалап, үшүсө жылытып, жылыса муздатып, ошо менен эле калып кетебизби? Сыноо. Же жанды дагы карайбызбы? Ички дүйнөнү деле бир аз назар салабызбы? Ички дүйнөм эмне болуп атат? Канчалык кирдип кетти мен ички дүйнөм? Алланы канчалык тааныйт? Tasavvuf ulamалар айтат, эгерде дүйнөнү жакшы көрүү сезимди ичтен сыртка чыгаруу мүмкүн болгондо, ушундай ыпылас нерсе бул, ушундай бир сасык нерсе дүйнөнү сасыкка толтуруп салмак. Яни ички дүйнө эмне деген оорулар менен ооруп атат? Кандай деген нерсе ички дүйнөгө кирип кеткен? Балабыз кирдеп калса, кулап калса, дароо тазалап, жууп карайбыз, бирок ички дүйнөсү эмне болуп атат? Ата-энебиздин ички дүйнөсү эмне болуп атат? Адам баласынын өлүм периштеси келет го, жан чыкканда. Ал периштелер экиге бөлүнөт. Же мээримдүүлүктүн периштеси болот, же азаптын периштелери келет. Мээрим периштелери келсе, сиздин бара турган, жыргай турган жериңизди көрсөткөндө денеден жан кандай унтулуп чыгып кеткенин өзү билбей калат. Болду, бүттү, кыйынчылык бүттү, сыноо бүттү, жыргалчылыкка кетти. Аллахым баарыбыз ошолордон кылсын. Ал эми азаптын периштеси келип кала турган болсо, анда барат ушундай бир коркунучтуу периштелер келет. Ушундай бир ташбор периштелер келет. Бара турган жерини, азаптуу жерлерини көрсөтүп баштайт. Жан чыга электеп. Аны көргөндө колдон келишинче денеге жабышат. Жандын чыккысы келбейт. Көтөрүп кетип атсаң, каяка мени алып кетип атасыңар, каяка мени калтырып атасыңар, кыйкыр-чыйкыр. Се бара турган жери көрүп турат. Ошону уламалар айтат, ошол рахмат периштеси, азап периштеси эмнени карап келет десе, амалды эмес, адамдын жанынын абалына карап келет. Эгерде жан таза болсо, оорулардан таза жан болсо, жакшы периштелер жанды алып кетет экен да. Канча намаз окуду, канча бая кылды, буга көз карандысыз. Жандын абалына карап келет экен. Эгерде ички дүйнөсү бузулган адам болсо, бузукка адам болсо, анда ошого жараша азап периштелер жанда. Жанга мамиле болот да, жанга жараша периштелер. Чындык бул, урматтуу тургандар, сиз менен биз ички дүйнөбүздөгү нерсе. Ошол чындык. 3 нерсени биз көтөрүп жүрөбүз, 3 нерсеге таандык. Биринчи Кудай Таалама таандык. Экинчи жерге, жер жемиштерге таандык. Жерге, курт кумурскага. Үчүнчү өзүбүзгө таандык. Аллага таандык көтөрүп жүргөн нерсебиз жан, берилди, кайра алынды. Курт кумурскага жерге жем боло турган биздин денебиз, барат, чирит, жок болот. Бир падыша өзү мактанып өзүнүн жерине чыкса, бир жаш жигит өзү менен өзү падышадан таасирленбейт экен да. Ачууланып алып анан кыйкырат: "Ой, сен мени тааныбайсыңбы?" десе, "Тааныймын" деп коюп жумуш. Сен мени таанысаң киммин мен десе, сиз бир учурда атаңыздын белинде жаткан бир тамчы суу элеңиз. Азыр турган 90-100 килограмм бир нажасаттын кабысыз. Бир күнү жем боло турган жерге, курт кумурскага байкуш бир Алланын махлугусуз деген экен. Десе ошодон анан илгабип, сен бириңер да мени ким экенин таанып апсыңар, мына ушул жаш бала мени ким экенин таанып деп. Yani урматтан, дене бул жан эмес, негиз эмес, чындык эмес бул. Керек. Денени Кудай Таала эмнеден жаратты? Жерден жаратты. Жерден чыккан нерсе менен азыктанат. Аял, башка нерсе, шарт, тамак аш, суу, ичимдиктер жерден чыккан нерсе менен, жерден чыккан нерсе менен азыктанат. Жерден канча алыстай берген сайын дене ошончолук алсырайт. Жерге ошо жакын болгон сайын дене ошончолук жакшы азыктанат. Аллах Таала биздин жаныбызды эмнеден жараткан? Ясалунака анир рух, о Мухаммад, сенден жан боюнча сурап жатышат. Сен айткын, ал менин буйругумдан, Раббиңдин буйругунан келет деп айткан. Yani Allah'tın hükmünden gelet canç. Buyruk bolgonda gelet, buyruk bolgonda çıgat, Allah'ın hükmü menen gelgen nerse. Jana al turalı sizler az gana ilim berilgensinger, malumat berilgensinger. Anı izildey albasыңар dedi. Kur'an'da çekti koyup koygan. Candı izildey albaysыңар деген.
Demek Allah'ın ökümü menen gelgen can, bul Allah'ın ökümünü atkaruu menen azıktanat. Allah'ın ökümünü atkaruu menen kuvattanat. Allah'ın ökümünü atkaruu menen çirayı çıgat, nurlanat, nurga tolat. Allah'ın ökümüne karşı жүрgөн sayın oşonçoluk bul açka, alsırayt, ıplastanat, bulganat, kirdeyt, oşonçoluk oruga çalıga öret Allah'ın ökümüne karşı жүрgön sayın. Allah'ın ökümüne çıkan dese Allah'ın ökümüne azıktanat. Bugünkü günde deneler alhamdulillah rahat alıp atat, birok can açka adamdı. İçki dünyası kıcalat. Rahat tapbaytat, жүрөк тынчтанбайtat. Тынч жүрө албайтат. Миллиарды болса дагы бирдеке керек болот. Ар нерсени кылып көрүп рахат таппай калып акыры бажабаз болуп кетет. Рахат таппай калат. Себеби денеден дене рахат алат. Дене жерден чыккан нерсе менен дене рахат алат. Жан азыктанбайт аны менен. Кайра бейкапарчылыкка чыгат. Ошончо кыйналат ички дүйнө кайра. Азыктанат бул Аллахны эстөө менен, Аллах Тааланы эстеп, ар бир учурдагы өкүмдөрүнү тургузуу менен адамдын ички дүйнөдөгү жаны азыктана турган нерсе. Жандын азыгы ошол. Экинчи нерседе калп нерсенин аркасына чындыкты жашырып койгону, бул Аллах Таала дененин аркасынан адамдын жанын жашырып койгон. Ошон үчүн жалган, себеби жалган нерсе менен жүрөбүз. Сыноо, кимисине карайбыз, кимиси менен алданып калабыз, сыноо. Үчүнчү, Аллах Таала калп нерсени чындыкка жашырып койгон, чыныгы жашоону жалган жашоонун аркасына жашырып койгон. Бул жашоо убактылуу жашоо. Жаштык кетти. Бирок жаңы үйлөнгөн учурлар кетти. Жаңы баланын жетинчиктаган учурлар кетти. Ошондой эле өлүм келет, мунун баары кетет. Баардыгы жокко чыгат. Жалган кете турган жашоо. Баардык кимди жакшы көрбөңүз, же сизди таштайсыз, сиз аны таштайсыз, бир күн келет баардык нерсе токтойт, түгөйт. Биз эле эмес, аламдын баары токтойт. Күндүн баары токтойт, жаратылыштын баардык системасы токтойт. Жарылып жок болот, кыямат кайым болот. А дүйнө жалган жашоо. Аллах Таала дүйнөнү жаратуудан мурун эле жок кылам деп чечим чыгартып жараткан. Буну калтырам, жыргатамын деп жараткан эмес жер. Жок кылам, бир күн келет мен буну жок кыламын деп жараткан. Дүйнө өзү убактылуу, мээнети да убактылуу, алган пайдасы да убактылуу. Өмүрүңүздү дүйнөгө сарптасаңыз дагы бере турган пайдасы 2 метр жерди берет, келмей кажат дейт. Андан башка нерсени бере албайт дүйнө. Энемдин курсагынан келдим базарга, бир кепин алып кайттым базарга дейт. Түгөнө турган нерсе, жашоо түгөнөт дүйнөнүк. Hazreti Ali radıyallahu anh aytkандай, biz özün zamanada 4 sıfatga ие болгон акылдуу деп эсептечүк. Биринчиси манарда халикаху каблан ялках. Ким өзүнүн жараткан затыны разы кылып калса, Аллахга жолукканга чейин. Ошол акылдуу. Ата эне баланы дүйнөгө алып келип, чоңойтуп, тарбиялап койсо, бала чоңоюп алып, өзү билгендей кылып ата энесине каршы чыгып алса, эч ким аны акылдуу деп айтпайт. Ушунча ата эненин кылган жакшылыгын тебелеп кетти. Allah жоктон жаратса, жаратып коюп эле таштап койбой, көзөмөлдөп, көрүп, билип, сага бар нерсени жеткирип турса, жашооңду жүргүзүп атса, аламды жүргүзүп атса, дагы эле Алланын айтканын кылбайсың, өзүңчө жашап кеткенсиң, ким сени акылдуу дейт? Кожоюндун кожоюну болгон Алланы наразы кылып атсак, ал затка каршы жашап атсак, ким бизди бактылуу деп айтат, акылдуу деп айтат. Hazreti Ali айтат, биринчи акылдуунун сыпаты биз өз заманада сахабалар менен табийиндерге айтып атат да. Акылдуу деп Аллага жолукканга чейин Алланы разы кылып жүргөн адамды биз акылдуу дечик дейт. Экинчи, ман тарака дунья кабла ан татрука, дүйнө аны таштап койгонго чейин дүйнөнү таштап калган адамды акылдуу дечик. Бир күн келип дүйнөдөн үзүлүп кетип калганга чейин тырышып дүйнө менен жүрөр тарс өлүп калып, жок, ага чейин дүйнөнү таштап калган адам. Таштап кал деген эмне? Дүйнөгө байланбастан, ошону максат гана кылып албастан, балким ошону дүйнө ахиреттин оңолуусуна иштетсе. Вабтагы фима атака Аллаху ад-дар ал-ахира. Куранда Карунга не деп насаат берилип атат? Аллах сага берген нерседе ахиреттиңди куруп кал. Вала танса насибака минад дунья. Дүйнөдөгү үлүшүңдү дагы унутпа. Кийин, жакшына кийин, жаша, чоң эле үйдө жаша. Мингин келсе, мен мине турган машинеңди унутпа, дүйнөдөгү өзүңдүн үлүшүңдү. Бирок ошо менен биргеликте ошолор аркылуу сен ахиреттиңди куруп калган. Ошол келген байлык тууганчылыктын үзүшүнө себеп болбосун. Өзүңдүн бузулууңа себеп болбосун. Туугандардан алыстап калганга себеп болбосун. Тууганчылык ушундай мамиле, аны сиз тебелеп өтүп туруп бейишке эч качан кире албайсыз. Тууганчылыкты таштап туруп бейишке кете албайсыз.
La yadkhulul jannata qatta, Peygamber Aleyhisselam aytkan, tuğançılık menен üzüp koygan adam beyişke girбейт деген. Аларга сөзсүз биз эшикти ачыш керекпиz, бейиштин эшигин ачыш үчүн. Аларга кечирим эшиги, беримдүү эшиги, дастыркон эшиги, жакшылык каалоо эшиги, аласа бересе эшиги. Алар менен мамиле түзүш керекпиз туугандар менен жаннатка кириш үчүн. Ким дүйнөнү таштап койсо, дүйнө аны таштап кеткенге чейин. Кайсы нерсени жакшы көрбөңүз, же сиз таштайсыз, же сизди таштайт. Канчалары тактыда отургандар түрмөдө отурат. Тактада отурат. Канча да түрмөдөгүлөр тактыга чыгып калган. Сизди таштап кеткенге чейин, же сиз аны таштаганга чейин аны таштап калыңыз, туура пайдаланып калыңыз. Экинчиси, үчүнчү акылдуунун сыфатын айтат Азирет Али разияллаху анху, пайгамбардын күйөө баласы, мыкты сахабалардын бири. Ман бана кабраху кабла ан ядхула. Ким өзүнүн кабырын куруп калса, кабырга түшкөнгө чейин, ошону акылдуу дейчү. Ал жака барып калып, анан баш кармап отурбай, тас сүзүп көздөн жаш чыгара берип, кийин кам менен ыйлабай, ал жака барганга чейин ал жашоосуну куруп калса. Азирети Айшадан келип сурады: "О Айша, эмне үчүн биз билебиз, Алла менен жолугу өлгөндөн кийин, бейишке кирүү өлгөндөн кийин, жыргалдын баары ал жакта. Бирок билип туруп эмнеге өлгүбүз келбейт? Өлүмдөн коркобуз. Эмнеге?" Десе Айшанын өзү айтты: "Себеби силер дүйнөнү курдуңар, акыретти буздуңар. Ким эми курулган жерден бузукку жакка кеткиси келет? Болгон жөндөм, убакыт, байлык кайка сарпталды? Дүйнөгө сарптадыңар, акыретке эчтеке кылбадыңар. Акыретти бузуп алдыңар. Эми ким ал жакка кеткиси келет? Ким коркпосун эми өлүмдөнчү? Ушунча мээнетти калып кетип атат. Коркунучтуу, шектүү жакка кетип атат, не болушуну билбестен. Ошондон акылдуу адам өлгөнгө чейин өлүмгө даярданып калган адам. Кабырга түшкөнгө чейин кабырын оңдоп алган адам. Кыш келгенге чейин отун камданып алган адам. Ал жактан депорт болуп, Россиядан куулуп келгенге чейин акчасын ал жакта чачпастан бул жакка жөнөтүп чогултуп калган адам. Акылдуу адам кабырга түшкөнгө чейин кабырды куруп алат экен да. Анан төртүнчү сыпаты ушул дейт, акылдуу адамдын: "Ман салла кабла ан юсалла алей", ким намаз окуса, ага бирөө намаз окуганга чейин. Өзүңүз басып келбесеңиз, бирөө сизди көтөрүп келет сөзсүз мешитке. Бир күнү намазыңыз окулат. Кандай эле мисалы умрага барганда, кече жакында эле умрадан келдик. Умрага барганда ихрам деп коет да, ак абал кийимдердин баарын чечип алып, ихрам абалына киресиз. Ошондо биринчи жуунасыз. Жуунуп, тазаланып, анан кийин ак кездемеге оролосуз. Мунун саясаты эмне? Адам бир аз, анан барып туруп Меккеге барасыз, Аллага жолугасыз. Акыретке болгон сапарга даярдык да. Практика. Бир күн азыр сен жуунуп атасың, бирок бир күн келет бирөө сени жуйт. Азыр өзүң ороп атасың, бирок бир күн келет сени ошондой эле кылып эле бирөө оройт. Аллага барып атасың, ошондой эле абалда бир күн Аллага барасың. Өзгөчө жашоодо бир чудо болуп кетпейт, туф деп эле оңолуп кетип эле анан кийин бейиштик амалды кылып калып эле анан кетип калбайсың. Ушинтип жүрүп эле бир күнү кетесиң акыретке. Бир күнү кеткенге туура келет. Али разы айтат, акылдуу адам бирөө жаназаны ага намаз окуп калганга чейин өзү окуп калса ошону акылдуу дейчү. Ага бирөө намаз окуганга чейин өзү намаз окуп калса ошону акылдуу дейт элек. Анын атынан бирөө ажылык кылып калганга чейин өзү тирүү учурунда ажылык кылып калса ошону акылдуу дейт элек. Анын аркасынан Куран окуп, Курандын сообуну багыштаганга чейин күндө өзү паралап хатымдарды кылып өмүрүндө окуп калган адамды акылдуу дейт элек. Ал өтүп кеткенден кийин сараң кылып бир сомдо бирөөгө бербей, балдары чыркырап, ар кимден карыз алып, кой союп, ат союп, ихсан кылып элге кайрымдуулук кылганга чейин өзү тирүү учурунда кайрымдуу кылып калган адамды биз акылдуу дечек. Ман салла кабла ан юсалла алей. Ким өзү намаз окуса, ага бирөө намаз окуп калганга чейин ошол адамдарды биз акылдуу дечелек. Ошондон урматтуу туугандарым, Аллах Таала акылды ошого берген. Дүйнө акыретибизди курганга берген. Ушу менен дүйнө табып эле, дүйнө табып алып туруп ошо менен жыргап, алсыздарга үстөн болуп, ошон үчүн гана берген эмес, аны үчүн гана эмес. Алда болсун, бирок акыретти куруш үчүн болсун. Акыретти куруп атканда сөзсүз дүйнө оңолот. Кимдин акырети оңолду, анан дүйнө оңолбой калды, мүмкүн эмес. $100 ичинде 10 сом, 20 сом, 1000 сом, 5000 сом бардыгы бар. Акырет курулганда дүйнө жөн эле оңолот анын ичинде. Дүйнөнүн да курулушунун убадасы бар анын ичинде. Демек, урматтуу туугандар, Аллах Таала
жалгандын аркасына акыйкатты жашырып койгон үчүнчү нерсе эмне экен? Бул жалган жашоонун аркасына чыныгы жашоону жашырып койду. Убактылуу жашоонун аркасына түбөлүктүү жашоону жашырып койду. Түбөлүктүү жашоону жашырып койду. Ошондон жалган, чындап эле жалганда жүрөбүз. Сыноо, неден сыноо? Каягына карайсың, каяка мээнет кыласың? Кайсыл жакка үстөмдүк бересиң? Дүйнөдө эле жүрөбүз, акыретте да кылабыз. Кайсыл жагына карап калабыз? Бирөө машинада кетип атат. Кетип атса, машалла, бирөө токтотту. Сен кимсиң? Соммун. Келе кой, отурага. Болушунча тыкты. Сом керек. Маселе бүтөт. Дагы кетип атса, дагы бирөө токтот. Сен кимсиң? Доллармын. О, жакшы экен. Туруп алып, өз эшикти ачып, буттарын тазалап берип, келе кой деп долларды да болушунча тыкты машинага. Кетип атат, дагы бирөө токтотот. Токтотуп карап, сен кимсиң? Мен динмин. Сага орун жок. Кечирип коюңуз эми, таксыр. Бираз шашып турат элем, убакыт жок эле. Кийин иншалла 5 мал ниет кылып атам. Кийин. Азыр жумушум бар эле, башка эле, убактым жок эле. Кийин чыгабыз иншалла. Кийин барабыз умрага, кийин кылабыз даватты. Орун жок да, жок, орун жок. Кечирип коебуз дин таксыр. Азыр биякта башкалар бар эле, башкаларды алып алдым эле, сизге орун жок болуп атты эле. Айдап кетип калды да. Кетип баратса эле дагы бирөө токтотуп калды. Өтө коркунучтуу. Аябай кебетеси суук. Токтотуп эле, сен кимсиң десе айтты, мен өлүммүн деди. Азыр беришти. Ажалыңмын, келдим. Сен алып кеткен. Кой отур. Азыр эле аркада келди эле. Азыр эле айтып келген болчу. Ошону ала келе калайын, жакын эле турат. Ошол динди ала келе калайын, анан кийин мен менен учураш. Десе, жок, болду, бүттү, убактым бүттү, ажалым келди. Болду, кетесиң, кетти да. Убакыт жок, орун жок динге жашоодочу. Негизи ошол болчу да. Дүйнөгө келген максат ошол эле, рызык ошон үчүн берилди эле, ден соолук ошон үчүн берилди эле. Алланы ыраазы кылып дүйнөдөн кетиш үчүн дүйнөгө келдик эле, бирок ал нерсеге убакыт жок болуп калып атат. Муктаждыкты негиз кылып алдык, максат кылып, максатты кажет катары колдонуп калдык да. Динди кажет катары колдонуп калдык. Өлүп калсак керек молдеке, да бир нерсеге керек, кажет да, Куран окутууга, башкага. Дүйнөдө бактылуу болуш үчүн байлык, бийлик, ден соолук керек. Туура дин керек, бирок өлгөндөн кийин керек. Дин болсо өлгөндөн кийин пайда берет. Кабырда пайда берет. Дүйнөдө жок, дүйнөдө нормальный жашаш керек. Нормальный жашоо ошол дин менен болот ошол. Сыйырмат жашоо. Болбосо бир-эки кадамың чырайлуу коюлат, үчүнчүсү эле тупикке барып такаласың. Бир-эки жыргайсың, кийин эле барып башыңды кармайсың. Дүйнөдө эле. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ким эгерде биздин эскерүүдөн, динден, Кур'ан жашоосунан баш тарта турган болсо, анда ага таандык тар жашоону биз кылып коебуз. Баары бар, бирок тар жашоо. Дин жокпу, ким болбосун, канча жаркырабасын, канча учпасын, кандай жылдыз болбосун, бирок толук жүрөктөн ишенебиз, анын жашоосу тар, кыйналып атат. Сурабайбыз деле эмне себептен экен? Себеби Кур'ан айтты. Тар кылып коебуз, жашоосун тар кылып коебуз. Динсиздикте эң биринчи эмне алынат? Жүрөктүн тынчтыгы алынат. Кийин барып береке алынат жашоодон. Кийин барып өлүм азап менен болот, кабыр азап менен болот, кыямат кордук болот. Бул жактан баштап бузулуп кетет. Оңолгондо акыреттен баштап оңолот, себеби ал жак негиз. Бейиш курулат, акырет курулат, кабыр курулат, өлүм чечими болот, анан дүйнөгө берекеттин таасири анан келип баштайт. Акырет курмайынча дүйнө оңолбойт. Акыйкат эмне экен, урматтуу туугандарым? Акыйкат өлгөндөн кийинки жашоо экен. Төртүнчү нерсе, Аллах Таала чындыкты жалгандын аркасына жашырып койгон бул эмне? Аллах Таала акыреттеги буюмдардын, нерселердин, каражаттардын, оокаттардын баасыны белгисиз кылып койгон, дүйнөдөгү оокаттардын баасыны белгилүү кылып койгон. Билебиз да, бир жакка барыш үчүн транспорт керек, аны алыш үчүн канча акча керек. Аны билебиз, ачык. Үшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Кийим кийиш керек. Кийимди канчага сатып алсаң болот, аны билебиз, ачык. Бирок акыреттин буюмдары жашыруун кылып койгон да. Кабырда эмне керек болот бизге? Кабырдан чыккандан кийин сурактын күнү 50.000 жыл экен. Ошол жерге бизге эмне керек болот? Каерде болобуз? Каерде турабыз? Ошко эле барсак даярданабызбы? Ар бирибизде эки сыпат бар. Ар бирибиз мусафирбиз, мулакийбиз.
Ар бирибиз мусапырбыз, сапар тартуучубуз. Каалаңыз, каалабаңыз. Кандай эле көзүңүз көрүп атат, сиз каалабасаңыз да. Ошондой эле ар бирибиз кааласак, каалабасак сапар тартуучубуз. Бул жерде биз жергиликтүү болуп келген жокпуз. Сапар тартып кетип атабыз. Бирок кызыгы, өкүнүчү эмне болуп атат? Кайсыл жака кетип атсак ойлонбой атабыз, ал жака даярданбай атабыз. Ошко эле барсак, дал эмес, умрага барып атасың, улуу сапарга барып атасың. Ошондо дагы ойлонуп, тактап, кайсы гостиницага тамак ашы, тияк биягы баарын тактап туруп анан барабыз да. Кайга кетип атабыз түбөлүккө? Ким ал жактан келди? Калып атат го баардыгы ошакта. Баары сапар тартып кетип атабыз, кетип бирок барган жерге даярдык жок деп атабыз да. Экинчи сыпаткасын мулакин Рабба. Алла менен түзмө-түз жолуга турган адамбыз. Эч бир ортомчусуз, котормочусуз, түзмө-түз ар бирибиз Кудай Таала менен, Аллах Таалабыз менен, жараткан затыбыз менен, мээримдүү зат Алла менен жолуга турган күн келет. Ар бирибиз жолугуучубуз Алла менен. Бетме-бет туруучубуз. Ар бир жашоо боюнча, кыймыл аракет боюнча сурала турган адамбыз. Бирок Кудай Таала бизди көрбөгөндөй эле жашап жүрөбүз да. Ал зат менен эч бир кийин жолукпай тургандай эле жашап жүрөбүз. Эч бир ишибиз жок аны менен. Ошондон урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала бул дүйнөнү сиз менен бизге жалган кылган. Ошондой эле бул дүйнөнү сыноо кылып жаратып койгон. Эмне үчүн? Ахиретке даярданыш үчүн. Лияблувакум айюкум ахсану амала. Аллах Таала ушундай өлүмдү жаратты жана жашоону жаратты. Онун мааниси өлөсүң анан чыныгы жашоо башталат. Эмне үчүн? Лияблувакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер эң чырайлуу амал кыласыңар, ошону сынаш үчүн. Эң чырайлуу ата ким болот? Эң чырайлуу дос ким болот? Эң чырайлуу намазды ким окуйт? Жөн эле намаз эмес, чырайлуу намазды ким окуйт? Чырайлуу кошуна ким болот? Мыкты адам ким болот? Ошонун баарын сынаш үчүн мен силерди жаратканмын дүйнөгө. Ошондон иншалла баардыгыбыз ниет кылалы туугандарым, максатыбызга бекен болалы иншалла. Убактарыбызды ганимет билели, өмүрүбүздү ганимет билели. Ар бир алдыбыздагы акчаны ганимет билели. Туура сарптайлы. Туура жака бир алма чирип калган, бир алма таптаза, сонун кыпкызыл, сочный. Сиз не кылдыңыз? Кыпкызылды өзүңүз жедиңиз, чирип калганды бирөөгө бердиңиз. Натыйжада не болду? Чирип калганды өзүңүзгө кыяматка түбөлүк алып калдыңыз да, сонун алмаңызды мүмкүнчүлүк бар эле, бирок аны дааратканага жөнөтүп бердиңиз да. Ошондой эле колуңуздагы бар нерсенин эмнесин берип атасыз, акыретке өзүңүзгө алып атасыз. Бирөөгө бир муктаж адам кирип келсе туруп сүйүнчү экен, кош келипсиң, менин байлыгымдын баардыгын акы албастан эле түбөлүктү кыяматыма жеткизип бере турган карго, кош келипсиң, бесплатный карго дечкен да. Бир байлыкты бир жаракка жеткизиш үчүн канча кыйын турат? Акча бересиң, башка кыласың, транспорт, башка документация. Берип кой, кетти, түбөлүк акыретиңе кетти да. Ошо иншалла баарыбыз аракет кылалы туугандарым иншалла. Жашообузда намаздарыбызды тургузалы, эртең менен кечки тасбихаттарга бекен бололу, Куранга убакыт бөлөлү, адеп ахлагыбызды оңдойлу, соода сатыгыбызды оңдойлу, бала чака, тарбия, башка толтура биздин кызматтарыбыз бар, кыла турган иштерибиз бар. Ошолорду иншалла убакыт менен туура пайдаланып өткөзгөндөн аракетин кылалы иншалла.